Биз Москва шаарындагы эмгектенип жүргөн Каракылжа коомунун алдындагы 2019-жылы түзүлгөн. Азыркы ушул тапта биздин группада 68-70 кызга жакындаган группанын мүчөлөрү бар. Бул группанын да эң чыган, эң активдүү кыздар. Ошондой эле биз ушул Каракылжа коомунда биринчи Каракылжа кайрыктарын тандайт деген иш-чара өткөндө биз Лайтала айымдар группасы биринчи жолу ошол иш-чараны өткөзүп бергенбиз. Ошол иш-чаранын аркасынан канчалаган кыздар сонун өздөрүнүн чыгармачылык өздөрү эмгектенип жүрсө дагы чыгармачылык менен алектенген сонун кыздар тандалып алынган. Мына мисалы мен ошол кыздардын эсебинен азыр Тамадалар борборунда эмгектенген, чыгармачылык менен алектенген Калдыбаева Бүйжанды кошот элем. Ошондой эле Ак Тилек фольклорлук топто ырдап иш менен кошо айкалыштырып жүрүшкөн Окенова Бурмабы бар, Мамат Акунова Гүлшат бар. Ошондой эле Керемет тобунда ырдаган Матамөрова Айгүлдү кошот элем. Ошо менен катар биздин ушул Лайтала айымдар группасы ар дайым ынтымакта, биримдикте өздөрүнүн фонду уюштуруп алышкан. Айына 200дөн чогултуп канчалаган жакшы жардамдарды көрсөтүп келишет өздөрүнүн туулуп өскөн жеринде. Мына бул карантин мезгилинде Лайтала айыл өкмөтүнө 57 000 рубль акча котордук. Ошондой эле биздин Лайтала айылындагы Ойгум участкасындагы фельдшерлик ФАПка 37 000 котордук. Ошонун ичинде эле канчалаган биздин инсандарга жардамга муктаж болуп калган мезгилде дайыма биздин кыздар жардам колун сунуп жүрүшөт. Бизди азыр ушул тапта бизди Бекмаматова Майрамгүл Бектурсуновна жетектеп, ошондой эле биздин эң чыган кыздарыбыз мына Эргешева Чолпонай, Мырзалиева Миргүл, Иманкулова Айша жана башка көптөгөн кыздарыбыз дайыма спонсорлук иштерин жасап келишет. Мен кыздарга биринчиден ыраазычылык айтам жана ошондой эле иштерине ийгилик каалайм. Кайсы жерде болбосун тынч болушун каалайт элем. Бүгүнкү ушу Алла Тааланын берген эң жакшы күндөрүнүн бири болуп атат бизге бүгүн Лайтала коомуна ушу Каракылжа Асылзат айымдарынын алдында түзүлгөн Лайтала айылынын өзүнүн немеси бар, коому бар. Ошо коомго түзүлгөнүнө бүгүн 5 жыл болуп, ошо 5 жылдыгын белгилейли деп кыздар чогулуп отурабыз. Бул коомду жетектеген Сапаркан Баргабаева деп эжекебиз биздин наставник. Биздин баардык жактан жетектеп, баардык жактан жакшы сөзүн айтып, акыл насаатын айтып, биздин коомдо кыздар ушу 70ге жакын кыз бар. Москва дегенден кийин Москвада ар түрлүү баягы жакшы менен жаман жетелешип жүрөт деп ар түрлүү мезгилде баягы бири-бирибизге колдоо көрсөтүү максатында ошо түзүлгөн фонд. Көптү көрсө көл болот деп баягы бири-бирибизди колдоп ушу тала жеринде ошентип бири-бирибизге жардам көрсөтүп жүрөбүз. Бүгүнкү күндөн пайдаланып Лайтала кыздарынын баары жогун бүгүнкү 5 жылдык бири-бирибизди Лайтала өзү чоң айыл болгон үчүн баарыбыз баягы 18-19га чыккандан кийин эле кыз бала ыргыткан таш дейт да. Ар түрлүү жерге, ар жактарга чачырап кетип, ар жакта бүлө болгон кыздар бар. Бирок Москва жеринде ушундай чоң калаада, чоң шаарда жүрсөк дагы ушу бири-бирибизди башыбызды бириктирип, ушу коом түзүп, ушу коомдун ичинде бири-бирибизди ушу эже сиңди катары бири-бирибизди колдоо. Бүгүнкү ушул мен өзүмдүн эже сиңдилерими бүгүнкү ушул Лайтала коомунун түзүлгөндүгүнө 5 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ар биринин үй бүлөсүндө бакты таалай болсун. Алдыбыз небере көрүп, артыбыз уже кыздарды үйлөп, балдарды үйлөп калдык. Ар бир үйдүн баягы очогун түтүнүн өчүрбөй үйдөгү аял катары өзүнүн немесин талаа жерде жүрсө дагы өзүнүн аялдык немесин өчүрбөй келаткан аялдарбыз. Баарыңарды бүгүнкү 5 жылдык майрамыңар менен кыздар. Ушул Москва жери оңой жер эмес, талаа жери бизге деген ушул орус калкынын дагы ичи кеңири болсун. Тапкандарыңардын баары жоңарга береке болсун. Асманыбыз ачык болсун, кайсыл жерде жүрсөк дагы тынчтык болсун. Эң башкысы менин тилегим, жеке өзүмдүн тилегим, ар бир ушул жакта талаа жеринде жүргөндөр өз элине барып,
биздин кыргыз эли, кыргыз жери өнүгүп өскөн мамлекеттин алдыңкы мамлекетке кошулушун каалайт элем. Ар бирибиз ушу өз элибизде, өз жерибизде, өз үйүбүздө түтүн булатып отурганды каалайт элем ар бирине. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби ушул группаны түздөп, тала түздөп жүрсөк дагы мына Москва жергесинде канчалаган эже сиңдилерди таптык, канчалаган досторду таптык, айылдан тааныбаган, көрүшпөгөн эжелерибиз менен, досторубуз менен, жеңелерибиз менен таанышып, бул жерден кандай десем, бир жакшы сапаттарга, жакшы самалыктарга, жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөбүз. Бардыгына терең ыраазычылык, канчалаган жакшылык жамандыктарда бардыгы тикеден тике турушуп, жардамдарын аябай дайыма бирге болушат. Талашканыбыз сый болсун, бардыгынын үй бүлөсүнүн бекем болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз үчүн жакшы күн. Ошол бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк дагы ушундай бир жакшы күндөрдө бир эженин кыздары, бир айылдын кыздары, эже сиңдилер ушинтип топтолуп турабыз. Бир айылдын кыздары болсок дагы ошол тиричилик деп ар ким өз ар жерде жүрүп, жүздөшпөй, көрүшпөй калган учурлар болот. Ошол группа бизге көп максаттарды койдуруп, максаттарыбызды бириктирип, жакшылыктарыбызда эже сиңди катары бири-бирибизди колдогон учурлар болду. Ошол группанын биздин Ылай-Тала айымдарын түзүлгөнүнө билинбей 5 жыл убакыт болуп калыптыр. Ошол 5 жылдык кичинекей юбилейибиз менен бардык эже сиңдилерими куттуктап кетмекчимин. Ошол бөтөн элде жүргөн үчүн билбейм, ошол бир айылдын чаңын жутуп, суусунан ичип, ошол чоңойгон үчүн бир жакын сезилет. Эже сиңдилердин бардыгын жакшы көрөм, улууларды сыйлайм, кичилерге ызатым бар, досторумду дагы андан бетер сыйлаймын. Ошол жакшы күндөрүбүз көп болсун. Эне деген азыр заманга жараша үйгө кирип, аял эшикке чыгып, ушундай мигрант болуп, бардыгыбыз тала жеринде жүрөбүз. Бардыгыбыздын ишибиздин ийгилигин берсин. Эң негизгиси ниетибизди түз койсок эле бардыгы жакшы. Күнүңүздөр менен кадырлуу, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Мына бүгүн биздин Каракулжа коомунун алдында түзүлгөн Асылзат айымдарынын арасындагы эң бир чоң, Каракулжа районунун эң бир чоң айыл өкмөтү, Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн кыздарынын уюшкандыгына мына бүгүн 5 жыл болуп турат. Ушул 5 жылдык ичинде биздин Каракулжа коомуна, жалпы Асылзат айымдарына, Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн айымдарынан эбегейсиз чоң салымдар кошулуп, жана ушул түптөлгөн айымдардын келечегине, жалпы Каракулжадагы мекендеш боордошторго чоң эбегейсиз салымдарды кошуп келаткан ушул Ылай-Тала айымдарынын кыздары болот, Москва жергесиндеги. Ошол кыздардын арасындагы эң мен баалап басып кете берлим. Биздин эң бир түптөгөн негиздөөчү Запаркан Баргыбаева эжекебиз, Баргыбаева Запаркан Макеновна аксакал айымыбыз көптөгөн салымдарын кошуп, азыркы мына жетекчибиз Майрам Бекмаматова абдан чоң ийгиликтерге жетишип келатат. Ушул кыздардын спонсорлордун салымдары менен мен ушул сыймыктанып кетет элем. Москва жергесинде жалпы ушул Каракулжанын айымдары алтындай болгон убакыттарын бөлүп, ушундай коомдорго салымдарын кошуп, иштеп, талыкпай, кыйналбай, чарчабай иштеп келгендерине бар болуңуздар. Ылай-Тала айымдары жана Ылай-Тала мырзалары, биз сиздер менен абдан ушунчалык мен аябай толкунданып турам. Себептен мен Ылай-Таланын кызы болом. Абдан сонун күндөрдү өткөздүк. 5 жыл ичинде чоң маарекелерге жетиштик, форумдарга катыштык. Биздин кыздар жеке эле ушул Ылай-Тала ичинде эмес, мынакей Керемет, Ак Телектен фольклорлук топторунда ырдап жүрүшөт. Бар болуңуздар, аманчылыктарда. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, жердештер, мекендештер. Москва жергесиндеги Каракулжа коомунун алдында түзүлгөн Ылай-Тала айымдарынын 5 жылдык түзүлгөнүнө бүгүн 5 жыл болуптур. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен жалпы куттуктап кетмекчимин. Жашоонун кубатын алган адам бактылуу, жашоонун сабагын алган адам акылдуу, жашоонун белгисин билген адам олия, жашоонун негизин кармаган адам бактуу деген экен акылмандар.
Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, жашоодо адамзат пендесинин изденүүлөрүнүн татаалы жан дүйнө изденүүсү дейт. Жаратканым белек кылып берген өмүр жашообузда акылыбызды толгоп, иликтеп, анын тереңине жетип, баасын билип, күч кубатыбызды туура пайдаланып, жан дүйнөбүз эңсеген бийиктиктерди чогуу багындыралы урматтуулар. Баарыңыздарга бул жашоодо ийгилик гана калап кетмекчимин. Бакыт, ден соолук сыяктуу. Ал сенде бар кезде кадырын билбегендей эле. Дайыма алдыга карай умтулуунун өзү жашоодогу эң чоң бакыт эмеспи? Жакшы нерселер жөнүндө сүйлөйлү, жакшы нерселерди ойлойлу, изги иштерди жасайлы. Бул үч нерсе биз ойлогондон да улуу бийиктиктерге жеткирет. Жашообуздагы эң чоң бакытка. Анда эмесе урматтуу мен сыйлаган мусулман бир туугандар, баарыңыздарга ийгилик менен биргеликте эң чоң бакыт тилемекчимин. Кутмандуу керемет кечиңиздер менен, урматтуу айымдар. Ошол бүгүнкү жолукканыбыз жөн күн эмес экен, биз үчүн эң сыймыктуу, эң даталуу күндөрдүн бири. Анткени ушул Москва жергесинде бөтөн эл, бөтөн жерде жүрсөк дагы, Лайтала аялдар айымдарынын түзүлгөнүнө 5 жыл болуптур. 5 жыл деген жакшы убакыт. Ошол убакыттын ичинде көптөгөн биз сыймыктанган окуялар болуп өттү, жакшылыктар болуп өттү. Ошол бардык нерсеге аял болсок дагы көкүрөгүбүздү тосуп, бири-бирибизди түшүнүп менен пышып келе жатабыз. Алдыда да Кудай кааласа жакшы биз бүтүрө турган иштер бар. Эң негизгиси ынтымак бололу, ишибиздин ийгилигин берсин. Бүгүнкү күндө анда ошол биздин арабызда эмгектенип гана жүрбөстөн өздөрүнүн ой толгоосун, сүйүүсүн, ушундай бир чыгармачылыгын көргөзүп жүргөн биздин таланттуу кыздарыбыз бар. Ошолордун бири Мирзат сиңдибизде кезек. Кол чабуулар менен тосуп алабыз. Аккордеондо биздин ушул Москва жергесинде көптөн көрүнүп, өзүнүн таланты менен калкыбыздын калың журтуна таанылып келаткан биздин эле ушул Каракылжанын кулуну агабыз Данияр агабызга да кол чабуулар болсун. Рахмат.
Дөнөрүң өркүндөй берсин, ар дайым ушинтип кол жыган үнүң менен жакшылыктарды ырдап жүрө бер, азаматсың. Анда кезекти биздин дагы бир шайыр кызыбыз бар. Ошол биздин ар дайым жакшылыгыбызга активдүү катышып келет. Акыркы күндөрү Ак Тилек фольклорлук тобунун да солисткасы болуп саналып келе жатат. Гүлшат кызыбыздан жазгы түн деген ырды кабыл алып коюңуздар. Жаздын жакшы күндөрү, жан элгинде булгулуштун үндөрү, өзүбүздөй сулуу болуп жүрчү эле. Ушул жырга, ушул тапты, шашады дүйнөнү. Көпкө кетти дайны такырубай, сага дегенде сагынычым жыйылбай. Кечиксидан келип жетти кабары, жылдыздарын кайгап келген, жылдап келген мурунда. Кезекте биздин Лайтала айылынын ичинен чыккан Тамада Дорборундагы биздин жарчы кызыбыз, ырчы, тамада, алып баруучу, бардык жагынан өнөрү келишкен, төп келишкен эжебиз Гүжан эжеге кезек берели. Келиңиз Гүжан эже. Ата-энелерибиз аман болсун. Биздин төрүбүздө ушул ата-энелерибиз аман болуп, карысы бар, нырысы бар дегендей, биздин карларыбыз аман болсун. Sarayım
sen uzan esterim Ak sarayım altı tutkan kurbanım Yaşadım sen uzan esterim sen uzan esterim Getirdi gönül yazılbay ketken Görünüp yüzün kapalık çekken Koçimi canım cılmayıp koycum Yürekten mutlu çıkarıversin Tamaşa etsem gülüsün güce Tarınıp bana cürüsün Tarınıp bana caylarında Özgürsün emimin özün Sarıldım öptüm gündürdü işte Cıklarım gelir çıktımdı işte Bayağım düz kayakta kalkan Hakkende halı tavanı bizde Tamaşa etsem gülürsün gücü Tarınıp bana cürüsün Tarım bana cayları kara Özgürsün emimin özün Sırında açık sızladı yürüdüm Cılızda yüzüm kan kendi gülüm Bayağıdan beri ben arkadan Kavuşma sizin cürüme dündüm Tamaşa etsem gülüsün gücü Tarınıp bana cürüsün Tarım baba cayları kara Özgürsün emimin özün Tarım baba cayları kara Özgürsün emimin özün Özgürsün emimin özün Dostордун арасында, туугандардын арасында кадырыңар баркыңар арта берсин. Ар бир адамдын башын бириктирип, ушунча неме Ылайтала коомунун түзүлгөнүнө бүгүн 5 жыл болуп, эч качан башыңыздан мына ак жоолук түшпөсүн. Жездемекөңүздөр дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиздер. Бүт Ылайтала кыздарынын атынан ачкымызды берип алатырмын. Мына жоолукту жакшынакай отургандары. Арысы бардын, ырысы бар деген. Сиз биздин төрүбүздүн көркү. Siz bizge ар дайым жакшы сөзүңүздү айтып, насаатыңызды айтып келесиз. Bundan ары дагы дайыма ушу сиздин акыл сөзүңүздү, насаат сөзүңүздү мына аркаңызда келейткан биз бар жогубуз коштоп колдойбуз. Жаманыбызды жашырасыз, жакшыбызды чыгарып келейтасыз. Сизге өтө чоң рахмат. Дайыма бар болуңуз. Бүгүнкү коомдун 5 жылдыгына баарыңар менен баарыңарды куттуктайм кыздар. Дайыма дасторконуңуздан эч качан жакшылык үзүлбөсүн. Дасторконуңуздан нан болсун, асманыбыз ачык болсун, заманыбыз тынч болсун, келечегибиз болсун. Баягыдан бери ушу жакшы ырларды угатабыз кыздар Азамат. Ар дайым эле ушинтип үйрөнгөр куулжуп, жакшылыктардын жакшысы болуп ырдап жүрө бергиле. Кийинки кезекти берерден мурда бул эжебиз жөнүндө айтпасак болбойт. Анткени биздин Ылайтала айымдар группасынын мотору, оозунда сөзү бар. Бизге үлгү болуп келген, ар дайым калыс сөзүн айтып келген аксакал эжелерибиздин бири Чолпон эже. Сизден бир жакшы ыр күтөбүз. Өркесе сизде Alçaday apangdan başka öpübü Alaca say
15 yaşları. Anda sen 15, anda sen 15, anda sen 15 yaşları. Açarım yüreğimi, aytalam kalbim söz benim. Asmanda ayday dolmuşum, anda sen 20 yaşları. Anda sen 20, anda sen 20, anda sen 20 yaşları. Okbaylap çaldın kanata, 30'a geldik sanata. Cayloda çok dönüştürdü, yaşlık kez kalat kayakta. Yaşlık kez kalat, yaşlık kez kalat, kez kalat kayakta. Ulan biz alga şaşalım, ulgayıp baracağız. Almonca suyu kaldırga, hazır biz ata, hazır biz apa, hazır biz ata. Azamatsın sonun. Азаматсыздар кыздар, ар дайым ушинтип өзүңүздөргө жакын, маанай таркуулап, жакшы күндөрдүн даамын билип, татып дегендей ушундай болуп жүрө бериңиздер. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм, сыйлайм, урматым чексиз. Анда кийинки ырды биздин Каракулжа алдында түзүлгөн шайыр апалардын солисткасы, менин досум, классташым Дамира бир ыр даярдап турат экен. Сенен жагымдуу чыгарма сенен болсун анда досум. Ağlıda bakuru bekeri sözmenin, ansızda canına gülgelir. Aşıklığa şolasın çaçkan kılsın, armansız güneş olunun gölgelir. Aşıklığa şolasın çaçkan kılsın. Kardeş gülümün bilmedi. Так, урматтуу туугандар,
Мына бүгін жақсы күн Москва шаарында, Москва шаарынын ең чоң жашыл бакчасында Карагылжа районундағы Ылайтала айылынан Ылайтала аялдар коомунун түзүлгөнүнө бүгүн 5 жылдык мааракеси болуп отурат. Ылайтала аялдар коому 5 жыл ичинде Москва шаарда абдан чоң жумуштарды кылдыңыздар. Канчалаган маданий, саясий, башка иш-чараларга катыштыңыздар. Сиздер катышпаган иш-чара боло элек. Ылайтала аялдардын мына асылзат айымдардын катарындагы дагы жүрөсүздөр. Сиздердин катарыңыздардан көптөгөн таланттуу кыздарыбыз, эжекелерибиз чыкты. Мына Москва жеринде канчаган жакшылыктарды алып барып атышат. Ушул коомду түзгөн, ушуну жетектеп келген Аксакал эжебиз, Запаркан эже, сизге чоң рахмат. Мына түзгөн эмгегиңиздин жүрүү, азыр мына Майрам карындашым жетектеп жүрөт. Мындан ары сиздерге ынтымак, ийгиликчилик, чыгармачылык ийгилик, биримдик каалайм. Мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерге жетише бериңиздер. Мен ушул сиздердин баардык ийгиликтериңизге тилектешмин.
Так, урматтуу туугандар, азыр мына Ылайтала аялдар кеңешинин кыздары аркан тартыш оюнун өткөрүп атабыз. Эки командага бөлүндүк. Күчтүлөр утсуда. Так, мен 3 дегенде баштайсыңар. 1, давайте. 3. Sen belin ora, artta, böyle belin ora turup tartasın. Hadi kolga güç gelmeydi. Bere gerek turgular. Evet, böyle ortak. Tak. Hazır Mayraş bilen Çolpon'un komandası arkan tartış oynaydı. 3 degende başlayışlar. 1, dayardanız. 2, 3. Dayarımız mı? 1, 2, 3. Ben yemi bol da yemi bitti. Siz oturup alıp sanırdınız. Tak ha hazır. Mira komandası geldi. Mira küçtükken de. Çöz. Tamka. Meşoktu butka giyip sekür oyunun kılavuz. İki komanda 3'ten. Bir komandanın kapitan komandası Çolponayım. İkinci komandanın kapitan komandası Mayraşayım. Tak, Utkan'ın arka abdan çok priz var. Utkan komandaga Zaparkanaca 1000 so'm priz kızlar. Oyunun şartını düşündünüzler ha? 1, 2, 3.
қатары секіреді. Яғана тартып қой. Ай, соным болды. Мына 3 тур өткөрөбүз. 3 турда ким жеңсе, 1000 сомду Запорожье жанатынан уткан команда өтөт. Азыркы биринчи турда Чолпонайдын командасы утtu. Так, даярбызбы? Biraz практика алмағандар. Экинчи турга так, көңүл бурабыз. Даярбызбы? 1 2 3 Oldu. Evet, командалар кері топталауыз ортаға. Екі ойын бойынша өз ойын Запорожьем өз айтып қойсын. Мен ушул группа типтелгенден азыркы ушул оюнга чейин ушулар менен кошо жүрөм. Ар бир ысык сууга, ар бир кыздын кандай иштеп, кандай келгенине чейин мен ар биринен кабар алып турам. Бүгүнкү оюнда мага аябай кызыктуу өттү. Аркан тартыш менен азыркы эмеге мен 1,5 миң өзүмдүн жанымен ушу кыздарга спонсорлук болуп берем. Мына бул 500 сомду аркан тартышка бересиз? 500'дü майдалап берчи мага. Birinci orunga 300, ikinci orunga 200 bereyim arkan tartışka. Бұл жерде bizim Aksakal menen kийинки ушул группанын мотору, кыздарга акыл насаатын айткан. Кыздарды келгиле, тургула, ойгонгула, түш болуп калды, иштен кечигесиңер, завтрак ичкиле, обед ичкиле, полдник ичкиле деп кыйкырып турган Чолпон айымга мен 300 сом приз берем. Командасы менен бөлүп алсын. Рахмат, аркан тартыш боюнча. Аркан тартыш боюнча. Биздин ушул команданы жетектеп, ар бир оюнду бөлүштүрүп, кайра өзү тика турган. Ушул команданын жетекчиси ысыгына, суугуна тоңгон, жетпесе жанынан кошкон. Ашып калса бөлүп берген, жетпей калса карманынан төлөгөн биздин эң Ылайталанын Куруттай бизде айтканда бизнесмен айымы бар. Биздин жетекчибиз Майрам Бектурганова 200 сом. Молодец, молодец, Майрам. Ашыр ошондо эшектүдө 2-5 тага бөлөп экенсиз да? Эми Азыр мындай кылалы туугандар. Эки оюн болду. Биринчи аркан тартышты Запорожье бөлүп берди 500'дү. Өзүнүн чөнтөгүн азыр анан мешок кийип жүгүргөнгө дагы 1000 сом койгон. Эми кыздар сиздер үчүн. Спортто бирөө утулат, бирөө утат дейт. Анан аракет кылдыңыздар, жыгылгандар болду, ыйлагандар болду. Ошон үчүн биринчи команда уткандарга мына Чолпон айымдын командасына 700 сом тапшырып коебуз. Молодцы. Молодцы. Делай красиво, как я, дегендей. Что-то чоңачылыштар болуп атат, ырдап ийди. Дагы деле Майраш айым экинчи команданын капитан командасы болгон. Курголголбой, мына 300 рубльду тапшырып коебуз. Эми спортто бирөө утат, бирөө утулат, кыздар капа болбойсуңар. Мына жерде бизде эң жакшы баса белгилеп айтып кетким келет. Ушул оюнду уюштуруп, ушул 5 жылдыкты өткөзгөнгө ашыкча аракет кылып жүгүргөн биздин жетекчи айымыз Майрамгүл Бектурганова, сенин ишиңе ийгилик. Биз болбосок дагы биздин жолубузду улап, кыздарды бириктирип, мынанты отурасың, ушу бадайым бар болсун. Сиздер бар чоң. Эселеп берсин. Анан биз мына Карагулжанын чыган уулу нары музыканты, бул бала Карагулжа дегенде ичкен ашын жерге койгон бала. Биз бул үчүн сыймыктанабыз жана сыйлайбыз, дайым биз менен чогуу болот. Рахмат эже. Буйрса. Ынтымакчылык жеңет, абсолютно. Талашканын сыйы болсун. Талашканын сыйы болсун, азаматтар кыздар. Ой, Азыр канча кыз ойнойт? Бардыгы бар.
Çağ alsa ne toktap kalağız? Урматтуу туугандар, азыр мындайбыз. Бүгүн биздин жамаатта 3-чү оюн болот. 3-чү оюндун спонсору Чолпон айым. Ana 1000 сомду койду. Тигилдерде бөтөлкө турат, бөтөлкөнүн үстүндө 1000 сом бар. Мына көзүңүздөр таңылуу болуп, кыздар ултурлар. Таңылуу көз менен мына бул таяк менен барып кимде ким ошону чаап алса, ошол акчаны сиздер аласыздар. Биринчи. Бүүздөн кет. Otur, çap. Neyle çap? Oldu. Gittik. Gittik, давай. Geçer. Otur. Çap. Çap. Katık çap. Katık çap. Taraftıdan sındırdı. Geçti, üç. Geçti benim. Rahmat oldu, dur. Solga bak. Düşü solga bak. Otur. Çap. Katık çap. Katık çap. Aldın. Çok tatlı. Olmadı. Tak, Mira dayansın mı? 1, 2, 3, geçtik. Gündüz kandın ayağını gel atak. Gündüz kandın ayağını gel atak. Otur. Çap. İyi. Çakın geldi gel atak. Ne ayaksın geldi gel atak. Siz beraberiniz. Kaldı, oturun deyin. 30 bana ağladınız ben. Ayavay sonum vardı. Sevgilerdim kolundan, sekini karmav alabız. Dün uykudan oygolup, sarsanaga salabız. Yaşıl çoluktur deycan, can açılgan gül deycan. Kızıl çoluktur deycan, kız gelinler gül deycan. Gülü deycan, gülü deycan, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü deycan. Gülü deycan, gülü deycan, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü deycan. Gülü deycan, gülü deycan, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü deycan. Gülü deycan, gülü deycan, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü dey, gülü deycan. Gülü deycan, gülü deycan, gülü dey, 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 gülü deycan. Katık çap. Baldı büttüm. Бүгүн мына биздин Ылайтала айымдар группасына 5 жыл толгонуна мынан толкунданып сүйүнүп чогулуп отурасыңар. Ушул группаны түптөгөнгө силер бар үчүн ушул группа түптөлдү. Силер бар болгула, өмүрүңөр узун болсун. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөсүңөр. Ар дайым тынч болгула. Тапканыңар өзүңөргө насип кылсын. Дайым ушу жакшы күндөрдө жакшы нерседе ушинтип чогулуп отуралы. Рахмат, ушу менин эмгегимди баалап, ушул эже түптөдү эле, ушул эже бизди бир группага кошту эле деп мынантип мени жоолук менен сыйлап отурасыңар. Мен силерге башымды ийип, тазим кылам. Салбасаңарды ыраазы элем, бирок ушу силердин ар бир жакшы күнүңөргө, ар бир жакшы нерсеңерге мен катышканга аракет кылам. Бар болгула, тынч болгула.
дайым өмүрүңөр узун болсун. Амин. Алла таалам колдосун. Бүгүнкү 5 жылдык неме юбилейибиз баарыбызга кут болсун, Кудайым кут болсун. Илайым эле ушул эле жерде эмес, эми Кыргызстанда деле илайым эле 25 жылдыкты тосуп, ушунда аркан тартышмай, чыпта секиртмеге катышып калайын илайым эле.